Күмөндөр байкебиздин тун кызы мына ушул көп сонун эркелеген сөздөрдү уккан болушуңуз керек. Чүрөкгүл, сизге сөз кезеги. Саламатсыздарбы? Ооба, эркелеген сөзүн азыркыга чейин деле угабыз. Эркелеткенге мээримин төгүп бизди ушу кичинекей кезибизден бери кандай эркелетсе азыр деле ошондой эркелетет. Абдан баласак атам. Үйдө абдан камкор, мээримдүү ата. Сахнада ролу менен үйдөгү ролу ушу асман менен жердей. Жогоруда айтып кеткендей, кыскасы сахнада артист болсо, үйдө кадимкидей эле ата. Бизге мээримдүү, мээримин төккөн, баласак, ошо ар дайым эле эркелетип турат бизди. Атайын отургусуп алып өзүнүн мындай тарбия айтайынчы же деп антип тарбиялабайт, турса, басса, чай үстүндө болобу, аякта болобу, ар дайым жакшы сөздөрүн айтып келет. Жүрөгү кыргыз деп соккондуктанбы, ошол кыргыздын баалуулуктарын, идеологиясын ар дайым ошо кыргыз кылып тарбиялагыла балдарыңарды дейт. Кыргызча өстүргүлө, кыргызча сүйлөсүн, кыргыз мектепке бергиле деп ар дайым ушу кичинекей кезибизден бери айтып келген. Ошо мен атамдын оюна кошулам. Менимче ошо тарбияны кыргызча берип, ал эми ошо билимди ар кайсы тилдерди үйрөтүп, эми билим бере берсе болот да. Кандай сонун, Ооба. Чүрөкгүл, мисалы үчүн Күмөндөр агабыз баягы куудулдук образдар жаратат атпайбы сахнада? Ошону алдын ала сиздер көрчү белеңиздер же ошол эл катары эле концерттерден байкачу белеңиздер? Жок, мына ушул күнгө чейин ишенсеңиздер ушинтип бир дагы жолу ушу сатира ошондой интермедиа болобу, монолог болобу, ошентип ушуну аткарышым керек же ушуну жазышым керек дегени бир да жолу көргөн эмеспиз. Огон жаратып калганын, аккордеон чертип калганын көрөбүз, огондордун көбүнчө. Ал эми антип ал ичинде жашаса керек деп ойлойм да. Үйдөн жогоруда тиги агайлар, байкелер айткандай түнт абдан олуттуу мындай аябай эме киши да, сүрдөп да кетесиң да, сүрдү. Атамдын көзүнчө кандай десем мындай бардык темада эле мынтип жалжактап мынтип сүйлөшө албайбыз да, мындай. Ошол эле учурда баласак, эркинбиз, бирок мындай кандайдыр бир эме бар да. Ар дайым атамдан эметип турабыз да. Кыскасы сүрдөп турабыз. Учурдан пайдаланып атам менен мамам экөөнө рахмат айткым келет. Бизди ошентип өстүрүп, силердин балаңар болгонубузга, кызыңар болгонубузга абдан сыймыктанабыз. Ушундай залкар адамдын кызы болгонума мен абдан сыймыктанам. Ден соолукта болуңуз, атам ушундай чыгармачылык ийгиликтер жарата берсин. Албетте атамдын ушундай мактап кеткендей жогоруда кызы болгонго абдан сыймыктанам. Мамам экөөнү ар дайым ден соолук каалайм. Экөөңүздөргө өмүрүңүздөр узун болсун. Биздин сый урматыбызды көрүп, элдин бийик даражадагы сый урматында болуп, ар дайым жүрө бериңиздер. Айтканыңыз келсин. Ошо. Дагы рахмат, сонун сөздөр. Ал эми бул жерде дагы абас отурат, биздин Күмөндөр байкебиздин уулу. Баягы уулу балага көбүрөөк талап коет го ата. Сизге дагы ошондой талаптары өзгөчө болдубу же баары бир деле сиз дагы эркеликтин доорун сүрдүңүзбү? Талап ар дайым болгон. Сен менин орун басарымсың, уулу уулумсуң. Мен орун басар дегенде баардык нерсеге экинчи орун басам катары жоопкерчиликтүү болосуң деп. Ошого жараша мен да ошо жоопкерчиликти сезип жүрөм постоянно. Ар дайым. Ошо атам мен да сыймыктанам. Сиздер үчүн ошондо атаңыз баягы ата эркелеткен адам, ал эми сын пикир айткан, урушкан адам апа болуп калды да, Жамиле эжем бул жерде мындай ортодо эле жаман көрүнүп калган жокпу? Жок, атам билбейм, бирок бизге балдарына аябай эле строгий болчу. Талап көп койчу. Анткени тарбия жагынанчы. Анткени кичинекейибизде биз может сезген эмеспиз балким. Бирок кийин чоңоюп баштаганда уже сезип баштадык да, анткени тем более азыр мен да балдарым бар. Ошо Кудайга шүгүр азыркы жашоодо баарыбыз өз ордубуз менен жүрөбүз. Анча мынча жаман нерселерден алыспыз дегендей. Ошо балким ошо жакшы болгон да. Балким эмес, эми жакшы да. Жакшы элебиз деңиз. Жакшыбыз, Кудайга шүгүр.